Assalamu алейкум. Ушул мыйзам долбоорунун 12-чи беренесин караңыздар. Биринчи бөлүгүндө таптак жазылып турат. Төмөнкүлөр мамлекеттик мүлктүн сатып алуучулары боло алышпайт. Мамлекеттик менчик формасындагы мамлекеттик ишканалар жана мекемелер. Мамлекеттик менчик формасындагы мамлекеттик ишканалар жана мекемелер сатып ала албайт экен дагы. Бирок ошол эле берененин 3-чү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мамлекеттик мүлктүн сатып алуучусу болуп чыга алат деп жазылыптыр да. Ошондо эмне Улуттук банк мамлекеттик мекемелердин ишкалардын катарына кирбейби? Бул кимдин менчиги? Ким жооп берет? Улуттук банк, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, Улуттук банк өзүнүн статусу бар, конституциялык мыйзамы бар, өзүнчө акча кредиттик саясатты жүргүзүүчү орган. Мамлекеттик ишкана эмес, мамлекеттик мекеме эмес. Макул мына конституция менен статус берилиптир, мыйзам менен статус берилиптир. Ошол мыйзам биздин мамлекет кабыл алган. Ошол конституция биздин жарандар кабыл алган. Бул биздин мамлекеттики. Мамлекеттин курамында Улуттук банк деп аталат. Көрдүңүзбү, мындай бүдөмүк статусу бар да, түшүнбөйсүң. Бул же мамлекеттикпи, же мамлекеттик эмеспи, орусча айтканда надгосударственный структура болуп калган да өзүнчө эле. Же эмне МВФК баш ийеби? Болсо ошентип жазып койгула. Бул жерде жазылып турат, мамлекеттин менчигиндеги мекемелер, ишканалар сатып ала албайт. Бирок Улуттук банкка болот деген. Жок дегенде в качестве исключения деп да жазбапсыздар. Анда статусу кандай болуп калат? Мага түшүндүрүп бергилечи. Барбы Улуттук банктын өкүлү? Биз конституциялык мыйзам боюнча биз центральный банк ушинтип жазылган. Ошондой эме форма бар да. Организационно-правовая форма центральный банк. Анда мындай Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дебейли, жөн эле Улуттук банк деп койгула, мындай жөн эле мындай. Эч кимге тиешеси жок, Кыргызстанга тиешеси жок. Азыр айтып атпайбы? Өзгөчө статус бар, бул мамлекеттик эмес деп. Ушундай тура эле түшүнүп атамбы? Биз мамлекетти карайбыз да. Мамлекеттин кармагындабыз. Бирок просто мен статус жөнүндө айтып атам, центральный банк деп эле. Бул. Чоң рахмат, чоң рахмат. Не десем, рахмат айткандан башка эчтеке дебейсиз? Экинчиси, мындай суроо пайда болуп атат да, 17-чи беренде жазылып турат. Дагы деле конкурстук комиссия түзүлө деген. Конкурстук комиссияга Кадырбеков Нуржигитти чакырсаңар, ат башындай алтын берсеңер дагы барбайт. Кимдер кирет? Дагы жана Ширшов, Гуревичтер пайда болуп калбайбы? Аффилированный адамдар кирбейт деген кепилдик барбы? Мындай нерсеге өз мындай кызыкчылыгы барлар кирет эле, түрткөндөрдө ошондойлор болчу эле негизи. Нуржигит Кадырбекович, баягы сунуштарыңыздарды сөз эске алайлы, экинчи окууда. Экинчиден, комиссиянын курамы боюнча атайын өкмөттүн токтомдору бар, жобо менен бекитилген. Эгерде стратегиялык объект болгон болсо, анга сөзсүз жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңеш депутаттары өкмөттөн жана тийиштүү кызыктар тараптардан кирет. Ал эми жөнөкөй актив болгон болсо, дагы деле ошол өкмөттүн токтому менен бекитилген курам аныкталган жобо бар. Жобого ылайык чакыруу болот, ошонго ылайык курам бекилет. Бир ийинден жыланга эки чактырганды жакшы көргөн элибиз да негизи. Оштогу насос заводун билесиз. Эң жакшысы барып базарга айланып калды. Болбосо жөн эле кирпичтерин, темирлерин чыгарып туруп сатып ийди. Ошондой болбойт деген кепилдик барбы келечекте? Бир жыйынтык тыянак болдубу өнүгүү жагына? Эми албетте ишеним бар. Өзүңүз жакшы билесиз. Андай учурларда жок эмес. Менчиктештирүү болгондо сатып алган тарап кепилдикте калат. Ошол профилди өзгөртпөө жөнүндө аны өркүндөтүү жана башка милдеттенмелерди алат. Эгер милдеттенмелер аткарылбаса, аны сотко берип, келишимди бузууга укук жаралат мамлекеттик мүлк фондусуна. Сатып, тылкалап, бузуп койгондон кийин сотко бересиңби, эл аралык сотко бересиңби, кайдан көрдүм кара эшектеп туруп Багамский островго көчүп кетип калса, эчтеке кыла албай эле калабыз. Арабызда жүрсө деле кайдыгер элге баары бир экен да, мындай карагандачы. Эмне болсо ошо болсун, Аксунун башы жошо болсун. Көзүм көрбөсө куйругумду келип каршкыр жей берсин деген бир нерсе бар экен да. Анан канчалаган объектилер баягы менчиктештирген деген аты бар, шаарларды аралап жүрсөң. Жолдо кетип атат, көлгө баратканда эле көрөсүң. Буга тиешелүү, бомба түшкөндөй бозоруп турат, аны иштеткен, гүлдөткөн адам жок. Буларга бир чара көрүлөбү? Албетте, урматтуу депутаттар, азыр биз 200дөн ашык соттошуп жаткан учурлар бар. Экинчи тарап, үчүнчү тарап, ошол сиз айткандай убагында алып, бирок тилекке каршы шарттарды бузган, кайра алып жаткан учурлар дагы жок эмес. Эми баягы бул бир топ убакыт талап кылат экен, соттук процесстер өзүңүз жакшы билесиз, аракет ар дайым боло бермекчи.
контроль азыр өзгөчө. Мындай маанилүү стратегиялык объектилерди сатып алганга көп адамдардын каражаты жетпейт Кыргызстанда капиталы. Эртең бир күнү каза келгенде бир америкалык же европалык же бир азиялык өлкөлөрдөн адамдар туруп калбайбы мындай көчөгөн аркасында? Ушуга бир гарантияңар барбы? Кепилдиңер. Азыр мына мыйзамга ошол офшордук жана башка деп жазылып атат редакция биринчиден. Экинчиден эми эгер ачык аукцион аркылуу сатылган болсо, резидент, нерезидентке катышуу акылуу. Ошол эле мезгилде сөзсүз финансылык чалгындоо кызматы аркылуу анын каржылык таржымалын дагы аныктап чыгат. Фокусниктер ушунчадан алдап коюп атат циркте 1000 адамды. Абайлаңыздар, чоң рахмат.